Замананын Куттуу студиясына Майрам Нурбатына Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, эжебиз, апабыз, чыгармачылык көч башыбыз Саламат Садыкова келип отурат. Майрамыңыз менен. Рахмат. Бул сизге бар болуңуз. Өмүрлүү болуңуз. Рахмат. Дагы жолу майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламат айым биздин студиябызга келгенде ар дайым сизден мындай бир апалардын кебин, сөзүн, алтын ширин сөздөрүн угабыз да. Маселен келер менен анан айын деген чоң энелердин кеби да, анан менин да чоң энем убагында айтчу элем деп алдыңардан кетейин, алдыңа кетейин деп тегеренип турар эле да. Бул дагы бир ушул дөөлөттүү карылыктын айткан бир мындай чоң бир идеологияга мааниси терең сөздөр болуш керек. Сөзсүз адам өзүнүн өмүрүнө каниет кылыш керек экен. Келгенибиздин кетер жолубузду бул бир көпүрөдүр көчөр, адам бир пенде бир шербетин ичер деп Юнус Эмре айткан. Ошон үчүн ар нерсе тулпар тушунда күлүк күнүндө дегендей, өмүр деле ошондой экен. Жазың менен күзүң, анан кышың даяр турат экен. Ошон үчүн ошого канагат кылып тобо деп иман жолунда мындай айтканда да балдарыбызга алкап турсак урпактарды. Мына бизге чейинки ата бабалар бүтүн айылды алкайт эле го. Дуаларын беришип, элде журтта асман көктүн ортосунда түлөөлөрүн беришип дегендей. Мына эл журт дагы канаты жайылсын десек, биз ошол нускага азыр түшүп аткан сыйбыз. Жанагы мамлекет башчысы дагы нарк насил жөнүндө өзү буйрук чыгарды го. Бул жакшы нерсе деп ойлойм да мен. Кыргызда бекер айткан эмеспи, атадан бала ашпаса акыр заман болот, эне оңолмойнчу эл оңолбойт депчи. Сиздерде нарктуу энелер бар, биздин келечегибиз бар. Азыр эле мына Гүлсүн апабыз келгенде да айттык, баягы эмне улутту сактаган келсе кыздарын сакта деп айткан сөз бар депчи. Анан эми бүгүнкү майрамга кайтып келсек, 8 март сиз үчүн кандай майрам? Жаздын башталышы мынакей, жер жыбырап чөп чыгып атат, айлана чөйрө өзгөчө. Эми баарыдан мурда мына жаздын өзүнүн бир сыйкыры бар, өзүнүн бир адамдын жан дүйнөсүнө бир ааламды бир силкиндирип, ушундай бир азыркы чыгармачыл тил менен айтканда эргүүлөр келе тургандай бир, ошол өзүңүз айткандай жер жарылып чөп чыгып, анан кийин ууз пайда болуп, желин айрылып сүт чыгып деп чарба кыймылдап биякта ошондой бир жандуунун тиричилиги жанданып баштаган жаз катарында кабыл алабыз. Ошон менен бирге коомдо калыптанып калган 8 март аялдардын эл аралык майрамы деп, ошонун шаанесинде бир кулпуруп кечетен бери кучагыбыз гүлгө толуп атат. Ал үчүн мырзаларга, ошол апаларын сыйлаган, эже карындашты сыйлаган уулдарыбызга ыраазычылык билдиребиз, айланай. Рахмат. Анан ушул суроонун эле отура белектер тууралуу сөз кылсак, неберелерден, кыздарыңыздардан кандай белектерди? Ошо белек деген нерсени кичинекей тырмактай балдар да түшүнөт экен. Мен ошо мурда күнү балдарым бир кече өткөрүп калышты. Анан эң кичинекей неберем машинеде бирге баратып, кудагыйды салып баратсам, тайне дейт, мен сиздерге белек беришим керек эле. Белек бере албай калдым го, мен үйдө акчам бар болчу дейт. Жыйнап алыптыр да копилкасында. Кудагый экөөбүз баратабыз. Анан биз эркелеттик, айланайын, аны сен жыйнай бер, дагы көбөйтө бер. Кийин бересиң бизге белек деп. Ошентип балдарыбыздын дагы бир руху көтөрүлүп, бул апаларга белек бериш керек деген түшүнүккө келип, бул да сый деп ойлойм да, жакшы. Белек алып атабыз Кудай. Белек дегенде азыр мына сизге чейинки коноктор айтып атпайбы, мына тирүүлүгүбүздүн, ден соолугубуздун бардыгы, аба жутуп атканыбыз, эл журтубуздун тынччылыгы бул чоң белек депчи. Сөзсүз. Анан бирок эми азыр замандын угушунда экен, базар экономикасы деп атабыз, материалдык байлык басым жасап кеткенде жаштарга бир улуу муун катары бир кеп кеңешиңиз? Эми азыр жаштар өтө билимдүү, өтө сергек. Азыркы жаштарга көп деле акылдын кереги жоктой сезилет кээде бир караганда. Анткени менен ар улут өзүн тааныгысы келсе, алдыңкы көч деп коет экен. Ата энеге урмат сый деп коет экен, улууга урмат, кичүүгө зат деп коет экен. Мына ошол жагынан алганда өзгөчө. Бул эне деген зат ааламдын жарыгын сыйлаган, талаанын гүлүн жыйнаган, баласы үчүн жүрөгү элжиреп, ошол баласы жолго чыкса да жолдон келерди дагы жолугун желбиретип, батасын берип, аман эсен барып келсе экен, жолдош кызыр болсо экен, жолу шыдыр болсо экен деп отурган бул өзүнчө бир адамзаттын бир бактысына Алла Таала бизди аң сезим менен, бийик парасат менен жараткан бир кут касиет деп ойлойм да мен. Ошондуктан ар качанда ошо үйдөн чыгарда болобу менин кеңешим ошол, ата энеден бата алып жүрүңүздөр, ата энеден ыраазычылык алып жүрүңүздөр. Деле бул жашоо өзү ошондой экен.
Биз да балдарыбызга төгөрөк четибизге ыраазы болуп жүрүшүбүз керек экен. Ыраазылык деген бул керемет экен. А дегенде Кудай Таалага бизди жараткан үчүн ошол чексиз ыраазычылыкты билдирип эртең менен таңдын нурун көргөнүбүз үчүн андан кийин келип анан ошол төгөрөк чөтүбүздө мына азыр иштейт эмеспизби? Баарыбыз бири-бирибизге ыраазычылык билдирген сайын кут береке эришип турат экен. Мен ошону түшүндүм, айланайындар. Жакшы. Сиз заман талабына ылайык социалдык баракчалар менен абдан тыгыз байланышта дос болуп келесиз да. Анан байкасаңыз керек, азыркы убакта айымдарга арналган ар кандай түрлүү окуулар, тренингдер, семинарлар, анан алардын көбү мындай айымдардын өзүн өнүктүрүүдө, өзүнчө болууга мындай басыл таштаган окуулар абдан көп да. Ошол тууралуу сиздин оюңуз кандай? Мен оюмча ошол айымдарды өзүмчүл болууга тарбиялап койгондой. Ал жагы баягы бир казак айтты го, уктуңуздарбы? Бир үйдө отурган эле таксист, машина айдаган кишинин көп балалуу 70 аксакал бар экен, анан элди туурап мен күйөөсүн айтыптыр, 500 000 теңге төлөп коюп, мен да барып өзүм билимимди өркүндөтөйүн, бир жерде бирөөсү сабак берип жатыптыр деп, анан барат экен. Сабакты 2-3 ай окуп туруп, анан үйгө келип түйүнчөгүн түйүп жөнөп калат экен да. Каяка жөнөдүң десе, мен өзүмдү өзүм тааныбай жүрүптүрмүн ата. Ал эми өз оокатыбызды кылалык. Мен өзүмдү өзүм басынтып жүрүптүрмүн. Мен көрсө өзүмдү бийиктетишим керек экен. Мен кеттим эми силерден башкача өзүмчө турам деп. Абышка жалдырайт экен, айланайын карагым ай, мен 70ке чыкканда каяктан сиз да өзүңүздү табыңыз ата дейт экен. Ансыгарындай азыр коуштар көбөйүп кетти. Башты айландырган жанагы кесипкөйлөр сүйлөсө мейли, мына 15 жылдап, 20 жылдап билимденгендер бар да, мына сиздер сыяктуу. Ошон үчүн психологдор көбөйдү азыр. Бирок кесиптенген психологко биз муктажбыз ар качанда. Алардын айтканын кээде уксак, жан дүйнөбүздүн бир көлөккө түшүп турган, жүрөктүн карайган учурунан алып чыгат да алар. Мына ошондой профессионал коучтарга, профессионал энерготерапевттер бар. Бул мыкты. Бирок ошолордон туурай коюп эле копировать эт деп коебу. Бир ай окуй салып, 2 ай анан кечке сайбедирегендер кичине адамдардын башын айландырып, жанагы соодага айланып кетип атабы деп ойлойм. Азыркы аял заты кандай болуш керек деп мүнөздөйт элеңиз, кандай насааттарды айтат элеңиз? Азыркы аял заты мына нур кыздай болуш керек. Жигиттер мына чың кыздай болуш керек, алыска барбашыбыз керек. Өзүбүздүн жаныбызда жүргөн бийиктикти, арулукту, сулуулукту баалай билсек, жарыктын шооласына жылдына билсек эле адам чөйрөсүнө жараша калыптана берет экен, өсө берет экен да. Ошон үчүн кыргыз эли өзү тамыры терең, өзөгүндө бир мындай бир айтаары дээри бар, зирек, ыкыбалдуу элдерден болобуз. Ошол жагынан алганда көптү эле тыштан келген акылдын бизге зарылчылыгы жок деп ойлойм мен. Жакшы. Бүгүн Майрам бизди мына ак көз кара көз далай эл көрүп отурат. Анан сизде болгон баягы тилинде мөөрү бар дейбизби, кыдырда арыган дейбизби, айтор элдин кызынан бир жакшы куттуктоо сөз уккусу келип отурса керек. Бир жакшы каалооңузду уксак, анан уруксат берсек. Айланайдар, жакшы болот. Мына жаздын алды менен дыйкандарыбызга жер тырмаган, анан ошол элге бата дубасын берип отурган улуу төрдөгү аксакал апаларыбызга, аталарыбызга Кудайым дем күч берсин. Обол ошол дем керек экен, күч кубат керек экен, ден соолугубузду мыктайлык. Анан ошол оозубузда баталуу болуп дегендей, жаздык тартып жаткырбасын, топко жалгыз баргызбасын деп бала чакабыздын урмат сыйын көрөлү. Ошону каалайм. Тилегиңиз кабыл болсун. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Дагы бир жолу майрамыңыз менен.